Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагын өтөбүз. Бабалардан калган сөз Толбой сынчы. Сабактын максаты жомок тууралуу жаңы маалыматка ээ болосуңар, хан менен сынчыны салыштыруу менен сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр, аң сезимдүү, сезимтал болууга калыптанасыңар. Анда эмесе мен силерге жомокту көркөм окуп беремин, силер кунт коюп угуп тургула. Илгери бир замандарда Кыргыз жеринде Жаныбек деген каардуу хан жашайт. Ал ушунчалык каардуу болот, ага арыз муңун айтып келген кишилердин баарынын башын алдырып, каяша кылгандардын баарын урго салдырат. Карапайым элдин арыз муңун уга турган эч ким калбай калат. Ошол заманда Толбой аттуу абдан баамчыл, ар бир айтылган сөздү, болгон кыймылды эстеп калган кыраак адам болот. Ал кичинесинен эле өзүнүн айлана чөйрөсүнө кылдатпай кой жүргүзүп, андан жыйынтык чыгара билген бала болгон. Толбойдун сынчылык өнөрү эл арасында тарай баштаганда, хан аны сынап көрүү үчүн атын сынатат. Толбой Тулпарды бир күнү кечке минип, кечинде ханга келгенде, Тулпардын тулпардыгы анык, бирок эки кемчилдиги бар, дейт. Хан чочуп кетип, ал эмне кемчилдик? Деп сурайт. Толбой бир саам ойлонуп туруп, туулганда эшектин сүтү менен оозантылып, уйдун сүтү менен өскөн экен, дейт. Хан буга ишенбей, тулпарды баккан саяпкерди урдуга алдырып келип сурайт. Саяпкер Толбой сынчы туура айтып жатканын ырастайт. Хан Толбойдун айтканына анча ыраазы болбой, бир нан бердирет. Ал эми ошол мезгилде ордого келип калган хандын аялы Толбойго дилде берет. Толбойду дагы бир текшерип көрмөк болуп, хан өзүн сынатат. Толбой аны көпкө карап туруп, анын хандын баласы эмес, наабайчынын баласы экендигин айтат. Хандын буга катуу жини келип, апасын чакыртат да, сынчы айтып берген нерсени айтат. Ошондо хандын апасы ал чынында хандын эмес, наабайчынын баласы экендигин, өзү кыз төрөп, анын наабайчынын аялы менен алмашып алганын, кийин кызын кайра ага алып бергенин айтат. Толбойдун абдан баамчыл жана тартынбай чындыкты айтканына элдин баары ыраазы болушат. Толбой өмүрүнүн аягына чейин чындыкты айткандан тайбай жашайт. Жомок менен таанышып алдыңарбы? Эми балдар, жомоктогу тааныш эмес сөздөр менен мен силерди тааныштырып кетейин. Сөздүк каардуу, ачуулуу дегенди түшүндүрөт. Оозантылып, ооз тийгизип. Саяпкер, күлүк аттарды таптоочу адам. Наабайчы болсо, бул нан жапкан адам. Эми жумушчу дептерибизди алып, окуянын айлампасын толтурабыз. Үйгө тапшырма: кулак төшө акылмандар сөзүнө, ак ниекти өрнөк туткун өзүңө, айбандын өңүнөн тааны, адамды сөзүнөн тааны. Ушул сөздөрдүн маанисин чечмелеп, түшүнүп, жаттап алгыла.